Салам алейкум, урматтуу Кыргыз ата тургундары. Азыр Кара Таш айылына келгем, жол жаман дегенден жолду көрөйүн деп. Айткандай эле мына бүгүн 8 воскресенье, айткандай эле жолдун баары жаман экен, жамгырдан кийин. Биякта машина эмес, жөө киши өтө албайт экен, минтип өтүкчөн жүрүш керек окшойт. Ошон үчүн Кара Таш айылы кичинекей айыл болгондуктан суранып кетет элем. Жол салган бул сооп, ким жардам беребиз десе, биргелешип баарыбыз бир жол салалы. Ушул жака бир таш төгүп, билбейм, бияка бир 100 машина керек го, башынан аягына чейин. Көчөнүн баары ушундай баткак экен. Ошон үчүн ким кайрымдуулук кылып, ким сооп алам десе, айыл өкмөт менен биргеликте биригип ушул жолду жасап коелу. Баарыңарга ушундай сураныч менен кайрылып кетет элем. Ал жолдон тышкары жолу жаман болгон аз келгенсип, мына көпүрөнү дагы сел жеп атыптыр. Ошон үчүн баарыбыз биригип айылдыктар менен быйыл мээрге срочно бетон куюп эки жагына биякты суу жебегендей кылышыбыз керек да. Быйыл ушуну обязательно бүтүрүш керек, себеби дегенде тим койсок тетиги жакында биякта ар жактагы жол жок кала тургандай болуп калыптыр.